Кагаз көрсөтүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында кол өнөрчүлүктүн туу чокусу болгон боз үй ичиндеги ырым-жырымдар, жазылбаган мыйзамдар жана муундан муунга өтүүчү тарбия таалим тууралуу сөз болот. Боз үйдү тигүүдө биринчи кайсы жерге тигилет ошону тандачу экен. Илгери биздин калкыбыз көчмөн болгондуктан бир жерден жайлоодон экинчи жерге көчөөдөн мурда ошол үйдүн аксакалы же болбосо жигиттери барып кайсы жерге көчүп коно тургандыгы жөнүндө тандап келиши экен. Көчүп баргандан кийин ал жерди ошол жердин улуу аксакал бир сыйра карап, боз үйдүн эшиги көбүнчө чыгыш тарапты карап тигилиш керек. Анан тегиз болуш керек да. Тигүүдөн мурун жердин тегиздигин тандап алып туруп, анан керегени андан кийин жайчу экен да. Көчмөн элибиз ушуга чейин көчүп, цивилизацияга аралашып, аала менен алышып, журулушуп жашап келүүсүндөгү өзүнүн балдарга берген тарбиясын ичкен ашына кийген боз үйүнө эргешкен. Мисалы биринчи эле баштаганда боз үйдүн жыгачы бул талдан жасалат. Кыргызстанда 60тан ашык тал бар. Ошонун ичинен турпан тал деген бар. Турпан тал. Бул тал өзү сууну жээктеп өсөт. Бийик, анан бутактуу эмес, суйдан абдан ийилчек, желге ыргалып турат. Бул Эрнест Турсуновдун Балбай деген китебинде да берилет. Ормонханды кайсы жерге коюлду деп. Суунун жээгине бир дөңдүү жерге койду деген айтат эмеспи? Булардан боз үй жасаган киши көп чыгат экен деп. Астына ала тарыхты билип коет. Эмне үчүн тал? Кыздарды талга салышат. Тал чыбыктай буралып деп. Муну кандай ийсе да жарайт экен, кандай бураса да жарайт экен. Ошондуктан кыргыз баласы талдан жасаган боз үйдүгүн кызытып, сууга чылап алып, анан матап, анан өз ийине келгизип койгон. Ошол боз үйдү жөн эле сүйлөп койбостон жыгач эмес, боз үйдүн сөөгү деп айтышат. Сөөгү. Адамга салыштырат да, кадимки түрүгө салыштырып атат, сөөгү деп. Ошол сөөгүнүн керегесин келиндерге теңеп атпай. Керегем сен айтам, келиним сен ук. Эмне үчүн кереге? Себеби кереге мынандай канаттары мынандай болгон менен коно турган жерине келатканда керегенин жиби менен 3 жеринен байланып келет. Моминтип. Бул эмне деген сөз? Кыздын тарбиясы. Келин болуп келгенге чейин кызды 40 үйдөн тарбиялап, 3 жеринен бууп, зыңкытып турган алып келишет. Качан өзүнүн коно турган жерине келгенде кереге канатын керет. Жерине таянат. Бул сенин жериң. Бул сенин элиң, өз элиңди таптың деген сөз. Ошо кереге. Керегеде ача болот. Ошо ача ууктун башына такалат. Ал эми ууктун жиби керегени чалып бекитет. Бул болсо эркек бала менен аял кишинин никеси. Керек болсо чалынып атасың, балаң сенин, күткөн кошунаң, ага тууганың. Мына ушуга чейин алып келишкен да кыргыздар. Келин ошо керегени таяп турат. Эмне үчүн? Себеби дегенде кандай эркек болбосун, жары жарашпаса, ал эркектин бакылдаган үнү чыкпайт эл арасында. Иши да болбойт. Эчак кошуналарды алып койгон, үйдөгү оокат иреттелген, мал салы ордунда болот. Мына ошондо гана эркек баланын бакылдап сөзү чыгат, жолдош күтөт, эл астында чыгат. Мына ошондуктан жана керегем сен айтам, келиним сулуң. Мына үй бүлө сага тиешелүү болду, айланып кетейин, мындан аркысын карап кой деп айтып атат. Боз үй деген бул кыргыз элинин жашоосу менен бирге, жан дүйнөсү менен бирге жашаган үй болуп саналат. Бул боз үй жөнүндө айта кете турган болсок, боз үйдүн ичине уктаган адам кандайдыр бир эс алууну сезет. Ошондой эле боз үйдүн ичине киргенде ички абасы, ички жасалгасы мененби кандайдыр бир адамга бир жакшы таасир калтырат. Себеби боз үйдүн ичинде абанын жүрүмү аябай жакшы, эшиктен кирип, анан түндүктөн чыгып тургандыктанбы адам эң жакшы эс алат. Жараткан Алла колдосун, ийесин, жакшылыктар болсун, ден соолук болсун, элге журтка тынччылык берсин, эл ичинде аман бололу, жакшылыктар болсун. Анан уук. Учу келинине таянат, келинчегине. Башы түндүктү көтөрүп турат.
Канча уулу жакшы болсо, ошончолук атасынын баркы көтөрүлөт. Улага дагы атасын төргө турса жакшы бала, жаман бала төрдөгү атасын улага алып келип коет. Түндүк деген бул ата. Мына ушинтип коюп атпайбы? Бош үйдө эки канат чий болот. Бул керегеге калканалат, жанагы керегеге. Анткени керегенин көздөрү ачык, ачылып турат, ачык ромбик түрүндө. Мына ошол шамал ыркырап кетпесин деп чийди калаган. Эки канатты куштун канатын айтып атат, эки канат деп. Куш эки канаты бирдей иштесе, каалаган жерге жетет, каалаган бийиктикке жетет. Бул эмне деген сөз? Жана эки жакшы кошулса, табылбаган ырыс. Бири жаман, бири жакшы болсо, бул деле дурус. Эки жаман бириксе, күндө чабыш, күн туруш. Көрсө, экөөнү канатка тегип атат. Экөөңөр эр жагын, бир жогун эркек жагын калкалап үйүңөрдүн отун өчүрбөй, балаңарды сактап, тукумуңарды улагыла деген сөз. Жайлоолоп боз үй тикпесе, жадырап кымыз ичпесе, ошолда толук кыргызбы. Ардактап тары күтпөсө, кыркырда жылкы кишинет, казанда турбаса бышканет, ошолда толук кыргызбы. Балдары минбесе, балдары минбесе, не беремин десе кызы. Боз нерсени үйдө чогулт дейт. Бул боз эмне? Бул кыргыздын коюнун эле жүнү. Ошону чогулткунуң деп атат, үйүп чыккының деп атат. Ошондон келген бул боз үй. Боз үй өзү 4 бөлүктөн турат. Төртөөнүн 4 башка адептик ой, анан тарбиясы бар. Сырткы үзүктөрү, турдуктарын болсо, апаларыбыз бычып, анан келиндер менен бирге тиккенге үйрөнүштү. Ички жасалгасын болсо, могу ички жабык башындагы чийлери, башка оюларын баары апалардын колдорунан жасалды да. Бул максат долбоордун аты айтып тургандай муундан муунга дегендей, мен ойлойм, ошондо 21 келиндин ушул боз үйгө колу тийди. Ошол келин ошо бир учук сиңирсе дагы, ошол боз үйдүн үзүгү кайсы экенин, же турдугу кайсы экенин, же болбосо эшик жабуусу кайсы экенин мындай билип, өзүнүн көңүлүндө сактап калды го деп ойлойм. Боз үйдүн түндүк жабык башын Гүлжамал апа 70ке чыккандыгына карабастан, мына ошо түндүк башын өз колу менен жасап чыкты. Барлык кийиштерде жип бар, боо бар, бүт баары. Мунун баары жип, эшилип жасалган. Бул жиптердин баары эриш аркак жасалат. Оң ийрилет, бир жип. Экинчиси сол ийрилет, анан экөөнү чыйратып, анан кийин боо жасайт. Мында да айтылат, аял, эркек, эриш аркак. Экөөнүн максаты эки башка. Кылган иштери эки башка, функциялары эки башка, бирок максат тилеги бир. Ошондуктан эгерде экөө бирдей чыйралса, бирдей ийрилген болсо, ал жип абдан бекем көп жылга чейин сакталат. Бирөөсү эле же солу же оңу бош болуп калса, ал үсүлмө болуп калат. Бул жанагы жолдоштор, эрди катындыкы. Бирөөсү бирөөсүнө туура келбей кала турган болсо, ал бул жашоодо кичине кыйынчылыкта өтүп калат. Бул жипке салыштырып атат. Карабайсыңар, жипти да эриш аркак деп аялдарга салыштырып коет. Кызды кандай тарбия болсо, кийин так ошондой алат экен. Уядан эмнени көрсө, учканды ошону аласың деген туура сөз экен. Кыргызда да бир сөз бар. Атасы жаман андасанда оңолот, энеси жаман эгерим оңолбойт. Эне кызы күйөөгө тийгенден кийин да тарбиялап отуруш керек да. Ал болбойт балам, ал жарабайт балам, чайыңды берип кой балам, узатып кой, күйөөңдүн чекесин сылап кой деген сөздүн баарын эне айтып турат кыздын энеси. Үйүмө келбегиниң аттап деп. Ошол жок жерде эле тарбия болбой калат экен. Ошондуктан айтат да, ийилчек талды ийилип алгандан кийин боз үйдүн сөөгүн жасагандай, ал боз үйдүн сөөгү каткандан кийин эч оңолбойт. Ал кыз кезиндеги кылыгы, аял кезиндеги каадасы эч качан оңолбойт. Аны тарбия берем деп ойлонбой эле коюш керек. Ошондуктан кыргыздар ошого алып келип такап койгон. Боз үйдүн төтөгөсү, оюлары аркар мүйүз, теке мүйүз деп коет. Малдуу, жандуу болсун деген ниетте ушундай эме менен салынат да. Төтөгөнүн үстү жагынан, кийин этек жагынан
бусогодон ары өткөрүлүп айланат. Боз үйдүн этегинен шамал кирбес үчүн, жылуулук сактоо үчүн кадалат да негизинде. Көбүнчөсү көрк берүү үчүн. Буга болсо жасаган адамдардын канчалык төзмай, кол эмгеги кеткен да. Мунун ар бир мынакей мына жээктерин ийриш керек, мына мумтеп шырыктар төшөт буга ушундай көп эмгек керек да буга. Ар бир оюнун өзүнүн мааниси бар. Андан кийиздер. Кийиздер койдун жүнүнөн жасалат. Илгери азыркыдай порошоктор болбогондуктан мындай шака сууга, самынга жуулуп, муздак сууга чайкалгандыктан апапак болбой боз. Биринчиден, экинчиден чыбашын кетиришкен эмес алар. Бекем болсун деп. Ошо боз оокатты жети өлчөп биргес деген ушу боз үйдө. Чыныгы геометрия уш жерде, чыныгы ой тилек уш жерде, билим уш жерде, философия уш жерде, акыл назаттын баары уш жерде. Карабайсыңбы, кийиз астыңдагы ала кийиз. Алын бир эле күнү жасасаң болот. Ала кийиздичи кара ак кылып эле 4-5 аял биригип коюп эле, кирдеп жайып коюп эле ала кийиз кыласың. Муну аты эле айтып атат, ала кийиз. Анын үстүндө шырдак салган. Өзү эле айтып атат, шырылган нерсе деп атат бул. Шырдак бул шырылат. Колуна ийне кармалып жасалат. Бул бир жылда бүтпөйт. Ага жээк бастырылат. Жээк деген сөз эки түрдү бөлүп турат деген сөз. Кызыл менен жашылды, көк менен сарыны. Жээк болсо кургак менен сууну. Бул көркөмдүктү берет. Бир эле жээк эки түрдү. Ушинтип кийизге төрөлөт бала. Кийиздин үстүнө төрөлөт. Кийиздин үстүнө төрөлөт, кийиздин үстүндө жөрмөлөп жүрүп чоңоет. Өлгөндө кыргыздар кийизге ороп сөйөктү чыгарат. Карабайсыңбы, биз кийиз менен азыркы учурда кийизге жетпей Турциядан келген пальтолорду кашмир деп канча сомго алып атабыз. А кыргыз баласы өмүр бою кашмирде чоңоюп турду. Бул боз үйдүн касиети ушул. Анан келип чүргөндөн кийин дагы бир ырымдары, мисалы батыш тараптан көчүп келаткан болсо, түндүк батыш тараптан берилип, ал эми чечилип атканда кай тарапка көчө турган болсо, ошол тараптан кайра чечип аткан мезгилде керегенин үстүнөн ошол тарапты көздөй беришкен. Түндүктү боз үй тигилип бүткөндөн кийин сөзсүз ошол үйдүн улуу адамы же энелери боз үйдүн ичин аластап, отурган жайыбыз жакшы болсун, эч кандай кырсык-пырсыктан чыкары бололу деген ойдо аластап чыгып, анан биринчи жыт чыгарып, токочторун жасап, анан үйгө аттап кирип, анан тамак ичкенге же болбосо жана башка нерсеге уруксат болот экен да. Эгерде көчүп конуп жүрүп ошо чийдин бирөөсү кичине бузулуп калган болсо, экинчи чийди жасоого болот. Бирок тигиндеги түр эч убакта бул чийде болбойт. Тигиндеги ою ошо кезде салып аткан ой пикир мында башкачараак болуп калат. Эрди катын ошо калкалап, анан сынын бузбай, сындырбай келсин деп. Буну чийге берип атпайбы? Чийге. Анан эми бул жерде боо чуулар бар. Боо чуунун баары эриш аркак жасалат. Эриш аркак. Бул сөздү көпчүлүгү унутуп коюшту. Бул боз үйдүн өйдөкү жабык баш көркүн чыгарат, сырткы жабык баш. Умайне деген ою бул үйдүн ээлерине оору-сыркоо жолобосун деп, жамандык болбосун деп ошол ой түшүрүлөт. Өйдө жагына умайенин ою сансылды жагына болсо, жанагы бүйеси малдуу жандуу болсун деп, тиги келечеги кең болсун деп ошондой ойлор түшүрөт. Биздин ата-бабаларыбыз калтырыптыр бизге. Биз дагы өзүбүздүн артыбызда келиндерге таберик катары биз дагы үйрөтүп болуп атабыз. Андан тышкары боз үйдүн ичиндеги жандууларга да, жансыздарга да орун берген да, ар бирине орун берген да. Ошо орунду жылдырып койгон эмес. Эпчи жагы деген сөз эптүү дегенден келип чыккан. Аял киши баарына эптүү болот. Бирин 2, экисин 4 кылат. Саба дайыма чыгдандын башында турат. Чыгдандан өйдө көздөй бешик турат. Бешик менен чыгданга жакын келин турат.
Андан кийин эне турат, энеден кийин кыз турат, кыздан кийин ата турат. Бул орун эч убакта которулган эмес. Азыр биз эмне үчүн ааламдашкан заманда алаксып кыйнап калдык. Жана сабаны сатабыз деп, сүтүн сатабыз деп, чыгданын этегин алып келип коюп койдук. Куюп бергенге оңой деп. Бул эненин ордун алмаштырып алды деген сөз. Мына өзү эле каалабасаң деле алмаштырып алды. Келин канча оокат кылып, канча чарчаса дагы кайнатасы жаткан жакта эч ким жок болгондо жата калып эс алган эмес. Бул эр жагы депчи. Тебелеген эмес, жата калган эмес, өз ордун гана билген. Кайната да өз ордун билген. Ох, чарчап калдым, бул жерге отура турайын деген эмес. Бакыйып барып төргө отурган. Төрдөн кийин эле көр, сый көрө турган учуруна жетти. Кыргызда да бир сөз бар. Ат сурасаң ат сура, бирок эр сураба деген. Жоокерчилик заманда эрдин да өзүнүн орду бар. Улагадан киргенде эркектер жагында биринчи эр турат. Андан кийин камчысы илинип турат. Андан кийин мынтыгы турат, андан кийин баш кийим турат, анан кийимдер турат. Ушинтип жандуу нерсенин да, жансыз нерсенин да орду бар. Кыргыз өзү чоң химикпи деп калдым. Чоң философ экенби деп калдым. Анткени биз кичинекей кезибизде боз үйдүн эмесин эшигине туруп кулаштап койсок, апабыз айтчу, кулаштаба жаман болот деп. Көрсө күндүз түндүк ачык болот экен, эшик ачык болот экен. Бул желтейт экен, сквозняк экен да. Биринчиден. Экинчиден ар бир киши босогону таяна берсе, босого эмеге, жерге таянып эле турат. Аны эч ким асфальттап койгон жок. Ошондуктан ал эгерде кыймылдай берсе, бир күнү кулап калышы мүмкүн. Ошондуктан бир эле ооз сөз жаман болот эле деп койгон. Гүлдү боз үйгө жакын төкпө балам, жаман болот. Шамалды сөкпө балам. Анткени жаратылыш адамдан улуу. Биринчи ааламды, жаратылышты биринчи жаралган. Биз адамдар жаратылыштан кичүүбүз. Биз түскөн коом, биз түсүп алдык, өзүбүз мыйзам жасап алдык. Бизден кичүү. Муну сыйлашыбыз керек. Биз ошо коомду сыйлабагандыктан мынандай аламандашып атабыз. Коомду сыйлап, мыйзамды аткарып, жаратылышты сыйласак, мынандай керемет жер бизге өмүр бою түбөлүктө болот эле. Боз үй бүтпөс чыгарма. Мунун математика менен байланышы, мунун геометрия менен байланышы, жасалуудагы ийкемдүүлүк, муну айса түгөнбөгөн сыр. Кыргызда 3 эле мыйзам жашаган. Уят болот. Угуп калса уят болот, көрүп калса уят болот. Убал болот. Жандыкка да убал болот, адамга да убал болот. Жесир аялга убал болот, жетимге убал болот деп келишкен. Анан үчүнчүсү жаман болот. Мына жаман болотту биз эмне болуп жаман болот? Кандайча жаман болот деп энең айткандан кийин биз аны талдоо жүргүзгөн эмеспиз. Жаман болот, аны жасабаш керек. Ушул боз үйдүн ичинде. Бул ырым-жырымдар негизи тарбиялык мааниде да, тереңирээк карай турган болсок, ошо бала бакыранын туура тарбиялуу өсүш үчүн айтылат да. Мына мисалы керегени кулаштаба дейт. Тээп өтпө деген нерсени айтып келишкен да. Анан апаларыбыз көбүнчө оокат кылып атканда, же сайма сайып отурабы, же тамак ашын жасап аткан убакта эле кандайдыр бир тарбиялык нерселер айтылчу. Мына мисалы бизде Кыргызда жазылбаган закондор аябай көп болгондо кызыл жип менен өткөн. Мына мисалы эне айтат, туура эмес иш жасап атса кызымбы же атасын, эне атаң урушат, атаң аны жаман көрөт деген нерсени айтканда эле бала түшүнүп андай нерсе кылчу эмес экен. Бирок ошол атасынын кандай урушаарын деле билбейт. Бирок ошол жерде ошол үйдүн ээсинин сыйы, кадыры, анан балдары баягы атам урушат турбайбы, ошол сөздү угуп калбайын деген кыяста бул деле болсо ошо балдарынын атасын сыйлоо иретинде болсун деген ниетте айтылган сөздөр да.